Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кезектеги видео ушул жол тандоо сынааларын тартууга келип жатты. Бүгүн 2022-жыл 29 январь. Ушул Lexus LX 570-тен баштаймын. Мунун чыгарылган жылы 2008. 5 жета объемдо $31,000. Пробег 185,000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы. Расход жүзүнө 15-18. Салон мына ушундай. Кожаный салон. Отургучтардын абалы жакшы. Мына ушундай. Кузовдун дагы абалы жакшы. Toyota Prado 2008 жылы чыгарылган, 4 объемдо $22,000. Дөңгөлөктөрү кышкы, пробег 161,000 км жүргөн. Салон ушундай кожаный салон, монитор бар. Toyota Land Cruiser Prado. Дөңгөлөктөрү төртөөсү тең, кышкы. Toyota Land Cruiser 200, 200 дейт, кыргызча. Дөңгөлөктөрү кышкы бардыгы. Чыгарылган жылы 2008, 4 жета объемдо $28,000. Пробег 211,000 км жүргөн. Азыр эсинен ичинде экен, бир аз сурайык. Ассаламу алейкум. Обмен вариант будет? Будет. На что? Посмотрим. Хорошо. Вложения нету, да? Нет, вложения нет. Доплатой можно? Можно. Ага, спасибо. Обмен вариант. Жок экен. Че бар деди? Мына ушундай. Кузовдун абалы жакшы. Доплата кылып төлөөгө болот. Lexus GX 470 чыгарылган жылы 2009, 4 жета объемдо $24,500. Газ бар, Slaver Sport, дөңгөлөктөрү кышкы төртөөсү тең. Ушундай свежий перегон. Дөңгөлөк салону жакшы, таза. Кузовда эч кандай жумушу жок, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жакшы абалда. Артында фаркоп дагы бар. Toyota Forerunner чыгарылган жылы 2004, $14,500. Объем булардыкы 4 болот, дөңгөлөктөрү кышкы. Ассаламу алейкум. Обмен вариант будет? Эмнеге? Любойго. Если поменьше болсо, көрөбүз. Кичинерээк машинага, Кичинерээк болсо хорошо. Вложения жок да, же карай турган жери барбы? Жок. Нормальный. Рахмат. Хорошо. Доплата менен болобу? Эмне машина силеткин? Мели тарта бер, анан сүйлөшөбүз да, короче. Хорошо. Макул, рахмат. Поменьше керек да биз. Кичинерээк, түшүнүктүү. Мына ушундай бир аз кичинерээк машина болсо, алмаштыруу жолдору бар. Lexus RX 330 чыгарылган жылы 2003. 3 объемдо $11,000. Пробег 196,000 км жүргөн, 2 ВД. Дөңгөлөктөрү кышкы, салон мына ушундай кожаный мультироль. Мына ушундай кузовдо эч кандай жасай турган жумушу жок, кузовдун абалы жакшы. Lexus GX 470 чыгарылган жылы 2006, 4 жета объемдо $24,000. Салон мына ушундай. Дөңгөлөктөрү кышкы.
Kuzufta эч кандай жасала турган жумушу жок. Кузуфтун абалы жакшы. Üstünde bagajник бар. Lexus LX 470 чыгарылган жылы 2007 407 объемдо, баасы жазбаптыр, азыр эсинен сурайбыз. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ассаламу алейкум. Канча суратасыз беке? 27 Обмен вариант болобу? Же наличныйбы? обменный. Неге алмаштырайын дейсиз? Кандай смотря какой вариант, желательно бирок наличка. Жакшы, түшүнүктүү. Рахмат. Уктуңуздар туугандар. Кузовтун абалы жакшы. BMW X5 рестайлинг 2004 жылы чыгарылган, 3 объемдо, $8800. Коробка автомат, дизель. Салон ушундай, кожаный. Пробег 262 000 километр пробег жүргөн. Кузовтун абалы жакшы, эч кандай сызылган жери жок. Toyota Sufr, тоташка жакшы экен. Жылы 99, 2.7 объемдо, баасын жазбаптыр. Эгер кызыксаңыздар, өзүңүздөр чалып, сурап көрөсүздөр. Салон ушундай. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кызыл түстө, ушундай Range Rover, чыгарылган жылы 2010, 3.6 объемдо, турбо дизель. Пробег 146 000 километр жүргөн, $16.500. Сомго 1 420 000 сом болот. Салон жабык, ушундай салон. Кузовтун абалы жакшы, эч кандай сызылган жери жок. Infiniti чыгарылган жылы 2011, 3.7 объемдо, баасы $16.900. Дөңгөлөктөрү кышкы, азыр салон жабык. Ушундай салон. Кузовтун абалы жакшы, эч кандай урулган, сызылган жери жок. Toyota Furunner чыгарылган жылы 2011, 4 объемдо, $25.500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мына ушундай салон, мульти-руль, отургучтар кожаный, штатный монитор бар. Дөңгөлөктөр төртөөсүдөн кышкы, мына артында фаркоп бар. Кузовтун эч жери сызылган же урулган эмес, жакшы абалда. Hammer H2 чыгарылган жылы 2004, объем 6, газ бензин. Байланыш номери 0555 400 170 745 экен. Ушундай матовый түстө. Дөңгөлөктөрү мындай. Азыр салонун тартканга болбойт экен. Тонировка болуп, ички салону камерага фокус болбой жатат. Үстүндө 2 мындай чоң багажниктери бар. Toyota Land Cruiser чыгарылган жылы 2002, механика 5 стопка,
$18.500. Mexanika, gaz, benzin бар екен. Мына ушундай салон. Үстүндө багажник бар. Артында мондай прицеби менен. Ушундай алыскы жолго тоо ташка чыкканда өтө жакшы экен. Мына ушундай прицеби бар. Артында запаскасы менен мына ушундай